Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда ойгон жаштар видео подкаст. Бул подкаст өнүгүүгө өсүүгө багытталган. Бүгүнкү биздин коногубуз Нурлес Орозматов, мамлекеттик жаш кызматкер. Биздин студиябызга кош келиңиз. Өзүңүз тууралуу алгач тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү маектин көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Орозматов Нурлес Жолдошалиевич, Талас областынын Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык секторунун жетектөөчү адистимин. Азыркы учурда ошол жерде эмгектенип атабыз. Чоң рахмат. Сөз алгачы башынан болдуң. Эң алгач эле ар бир келген коногубузга бала чага тууралуу сөз кылып суроо беребиз. Өзүңүздүн бала чагыңыз кайсы айылда, кандай өткөн, мектептеги кезиңиз, эсте калган учурлар болсо. Рахмат. Жакшы суроо. Чынында эле эми ааламга жол айылдан башталат деп заманыбыздын залкар жазуучу Ааламдын алпы чыңгыз атабыз айтып кеткендей эле, мен да өзүмдүн бала чагым кадимки эле карапайым бир айылда өткөн. Ал айылда ошо азыркы Айтматов районунун мурунку Кара Бура районунун Шекер айылында тууп, ошол жерде өсүп, ошол жердеги Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде 1-класска барып, 11-классты ошол жерден аяктаганбыз. Ошол жерден билимин алганбыз, ошол жердин суусун ичкенбиз дегендей. Окуучулук мезгилде да коомдук турмушка өз болушунча жигердүү, активдүү катышканга аракет кылып, мектепте дагы мектеп президенти болуп, ошол жерде окууну аяктаганбыз. Негизи эле ушул мамлекеттик кызматкер болуп калам деген ой мурда бар беле, же кыялдарыңыз өзү ушундай беле мектеп кезинен баштап? Ооба, чын эле адам баласы балалык чагынан ушу бир кыялданып, ошол кыялдарга жетиш үчүн алдына бир максат коюп, ошого карата иш аракеттер кылат экен да. Ансыганда мен да ошо балалык чагыман эле ошо бир иш кагаздары менен иштөөгө кызыктар болуп, балким башка балдар бир башка тармактарда ойноп, ошол нерсе менен кыялданып, бир топ кубалап ойносо, башка болсо мен ошо көбүнчөсү иш кагаздары менен кыялданып, кагаз жазуу иштерине көбүрөөк кызыкчумун эле да. Анан ошо 11-классты бүтүп атканда дагы кайсы тармакка, кайсы багытка барсам, кайсы кесиптин ээси болсом деп алдымда бир 2-3 тандоо болду. Ошонун арасында ошо мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети да болду да. Ошондо Жусуп Аласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетине тапшырып, ал жакты 2021-жылы ийгиликтүү аяктап иштеп баштаганбыз. Сиз эме тууралуу айтып берсеңиз, ушу мамлекеттик жумушта иштегенден сиз рахат аласызбы? Көпчүлүк учурда сырттан алып караганда мындай көпчүлүк ойлой бериши мүмкүн, булар да жумуш оор, көбүнчө мындай чуркап жүрүшөт депчи. Сиз өзүңүзгө кандай ушул? Албетте, кызыккан үчүн мен ушул тармакта иштеп атам го деп ойлойм да. Себеби дегенде мен өзүмдүн жеке практикама карап көрө турган болсок, өзүмдүн факультетимде эле 30-дун чамасында, 30дан ашуун бала ушул факультетти бүтүрдүк, бирок анын бир 10го жетпеген группалаштар бүгүнкү ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иштеп атат. Калгандары бүт баары айрымдары миграцияга кетсе, айрымдары жеке ишкерликке кетишип калды да. Менде кызыгуу болгон үчүн ушул жакта иштеп атам. Эмнеси кызык? Бул жерде ошо карапайым калктын жашоо турмушун, анткенде калкыбыздын жашоо турмушун жеңилдетебиз, анткенде өлкөбүздө өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз. Анын ичинде ошо эл менен жакын баарлашып, элдин жашоо турмушуна жакындан түшүнгүп киресиң да. Көп баарлашасың эл мененчи. Абдан кызыктуу жумуш. Ошол эле учурда аябай түйшүктүү да жумуш. Көптөгөн иш кагаздар бар, көптөгөн программалар менен иштейсиң. Бирок кызыктуу жумуш. Кызыгам мен аябай. Сиз эгерде иниңиз же карындашыңыз бар болсо, сунуштайт белесиз, ушул сыяктуу жумуштарга окусаң болот, мына жакшы перспектива бар. Көпчүлүгү мына айлык акыга да келип такалып калат го. Мындай бул жерде кызыкчылык айлык акыда эмес, дагы башка мындай рахаты барбы мамлекетке жардам бериштинчи? Ооба. Туура суроо, жакшы суроо. Мен анткени эң кызыгы биздин Шекер айылынан эле ар бир этап жыл менен ушул факультетке тапшыргандар көп да. Анткени ошол жакта бир жетишкендик, туура бир өзүңүз айткандай перспектива бар болгон үчүн бири-бирибизге сунуштап жок эле дегенде ар бир муунда 1-2 бала ошол факультеттерге тапшырышат. Алсак былтыркы эле окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүнө да ошол факультеттерден сунуштап ал жакка тапшырышып атат. Ошол өзүмдүн дагы карындашым окууну бүткөн турат. Ага да ошол багытты сунуштап атам. Ал дагы ушу менин ушундай иш чараларда жүргөнүмдү, ушу жумушта иштеп атканыма кызыгып, ал ушул тармакка тапшырам деп атат да.
Анан айлык маяна жөнүндө да сөз кылып калбадыңызбы? Мен эң биринчи кантип жумушка орношуп калдым ошол жөнүндө да айтып кетейин. Мен 3 курсум ушу бүткүл дүйнөнү каптаган COVID-19 пандемиясына туш келип калып, 2020 жылы аралыктан окуу болуп калып, анан бош жүрбөй, бош убактымда ошо өзүбүздүн шекер айыл өкмөтүндө практикадан өтө берейин деп, ошол жактан практикадан өтүп, анан ошол жакта иштеп калдым. Эң алгач иштегенде ушу 4000 сом айлык алчумун. 4000 сом айлык алып, ошо мен иштеп, анан кийин кошумча жумуштар жүктөрүп ал убакта ошо айлык маянанын аздыгынан дагы эмнегедир жаштар көп муниципалдык кызматтарга көп келишмес эле да. Анан ошо 2-3 жумушту бир алып барып, анан 4000 сом айлыкка иштедим. Анан ал улам 10 000 сом болду, 13 000 сом болду дегенде ошентип мотивация болуп атты да. Андан кийин бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик кызматка өттүм. Бул жакта иштеп атканыма дагы 2 жыл болуп калды. Ошо атайын чакыруулардын негизинде, конкурстук негизде бул жака келип иштеп атабыз. Абдан кызыктуу жумуш. Жанагындай айтып кеткендей эле ар тармактуу, баардык тармак менен иштешесиң. Айыл чарба тармагы, экономика тармагы, саламаттык сактоо тармагы, билим берүү, адам баласынын жашоосунда кайсы гана тармактар камтылып алсың, ошонун баары менен иш алып барасың да. Абдан кызыктуу жумуш. Негизи эле ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот да. Анан кийин сизде ушундай учурлар болду беле, мындай ар тараптан жумуштар үйүлүп калганда болду, мен токтоттум, мен башка тармакка өтөйүн дегендей учурлар болду беле. Анан эмне кармап калган, Ооба, кантип чечкенсиз бул жолдучу? ооба, ар бир жумуштун жеңили дагы, оору дагы, түйшүгү, кызыктуу бир көз ирмемдери да болот сөзсүз түрдө. Мен ошо айлык маянанын аздыгы, оор жумуш бир момент, бир учурда эле топ-топ сиз айткандай көбөйүп калган учурлар болот. Ошол учурда мен да эл катары ошо бир Турция мамлекетине же Россияга барып иштеп келсем, башкаларды көрүп отурупчу ошондой ойлор болгон негизи. Анан мени кармап калган нерсе менин ата энем болду да. Иштей бер, дарак бир жерден көгөрөт, нары бери секире бербе, акыры бир үзүрүн көрөсүң ушул нерсени деп атып. Анан мен негизи айыл өкмөттө иштеп жүргөн убакта эле кетейин деген ойлор болгон. Канчалык кызыктуу болгону менен материалдык жактан дагы бир жеткиликтүүлүк болуш керек да. Анан кетем деп турган убакта ошентип ата энем өзү болбой, бизди уксаң иште ушул жакта деп, Кудайга шүгүр ата энемдин сөзүн угуп, ошолордун туура жол, туура багыт берүүсүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Жаман эмес. Өтө жакшы. Мына эң акыркы суроолордон болсун, ийгилик деген бул сиз үчүн эмне? Ийгилик деген мен үчүн ошо балалык кезде кыялданып, ошол кыял негизинде максат коюп, ошол максатка жетсек, бул ийгилик деп ойлойм. Балалык кезибизден ошол нерселерге кыялданып жүрүп, ошолор өзүбүздүн жашоо турмушубузда ишке ашса, биздин кылып аткан иш аракеттерибиз баардыгы башкаларга үлгү болсо, биздин туура жол көрсөткөн нерсебиз менен жаштар да туура багытта жүрүшсө, ошолор ийгилик деп ойлойм. Ушинтип биздин студияга келип, ушинтип убактыңызды бөлүп, жакшы ойлоруңуз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Сиздердин ишиңиздерге албан көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Ушундай ийгиликтүү инсандардын маектерин жаштарыбызга, жалпы коомчулукка чагылдырып, аларга бир пайдасы тийсе, бул жакшы нерсе го деп ойлойм.